кожаны жумшак кылыш үчүн ромашканын тундурулган суусу кошулат. Мед менен жасалган бул деген кожаны жанагы бетинде проблемасы бар кожаларга. Махабат аттуу куроо Балчы шаарынын тургуну. Ал үй шартында ар кандай табигый самындарды жасап, ишкерлик кылып келет. Мындан 1 жыл мурун социалдык келишимден 100 000 сом алып, самын жасоого киришкен. Азыр ишкерлиги өнүгүп киреше табууда. Каарманыбыз самындарды гана жасабастан, гипстен да ар түрдүү кооз буюмдарды жасап алектенет. Буга чейин 2 балама пособие алып жүргөмүн. Пособиянын күнүмдүк жашоодон ашпагандыгына байланыштуу өзүнчө үй бүлөмө кичине болсо дагы кирешемди алып келейин деп бизнес план түзгөмүн. Азыр Кыргызстанда негизи акырындан өнүгүп келаткан бизнестердин бири бул мыловар деп коет, жана гипс менен иштөө. Өзү негизи бул мыловарды үйдө ойлонуп отуруп, базарга барсаң сатып аласың, акчаңдын баары кетет, бирөөгө акчаңды бересиң, келесиң үйдө колдоносуң, ал нерсе түгөнүп калат. Ойлонуп отуруп, өзүм үйдөн жасаганды чечтим. Үйдөн жасап көрөйүн биринчи балдарыма деп жасап көрдүм. Колуман келет экен, карасам жөн эле үйдө жасап өзүм колдонбостон, анын артынан ушу акча таап, үйгө кичине болсо да киреш алып келерин түшүндүм. Акырындан заказдарды алып баштадым. Биринчи сөзсүз түрдө өзүң жакындарыңа көрсөтөт экенсиң, сатат экенсиң. Себеби базарга чыгыш үчүн, башка бирөөгө кардар кылып сатыш үчүн биринчи өзүң жакында адамдарыңа испытание деп коелу, ошондойго беришке туура келет экен. Баардыгын мактады, өзүм да үйдө жакшы колдондум. Анан бизнеске айлантым. Ишкер айым самындарды кадимки майдан жасайт. Базарда сатылган самындан өзгөчөлүгү майлуу болуп, кийимге түшкөн тактарды жакшы кетирет. Андан сырткары ар биринин өзгөчө табигый касиети менен айырмаланып, көптөгөн тери оорларга да жардам берет. Күндөн күнгө самын алганды каалагандардын саны да арбын. Ошолордун баарын өздөштүрүп, ар бир кожага ылайыкташтырып, баарын изучать этип, технологияларын окуп, ар кандай дары чөптөр менен кошуп жасадым. Азыр кардарларым Кудайга шүгүр, заказдарым түшүп атат. Кыргызстан боюнча заказдарды жеткирип атам. Гипстен дагы изделияларды жасап жатам, жана ошону айкалыштырып бири-бири менен азыр эми кыргыз жеринде чачыла деп, жана орусча айтканда банбанерки деп коет экен. Ошолорду көп элдерге уже заказ кылып баштадым. Шүгүр, өзүмдүн бизнесим артынан кирешеге чыгып атам десем толук айта алам. Негизи кошулуна турган кошулмаларын, формаларын бардыгын Бишкектен барып алдым, жана Россиядан алдым. Озон сайт аркылуу Россиядан заказ кылып, ар кандай эфир майларын качествосуна карап, 100% натуралдуу, эко, таза чөптөрдөн жасалган май, ошол эле кофеден жасалган самындарды чыныгы натуралдык кофелер менен жасаганга аракет кылам. Бардыгын себеби кардарларымдын мен үчүн калтырган отзывдары маанилүү, өтө маанилүү. Элетте жашап, жумушу жок деп отуруп калбай, кызыккан нерсесин интернеттен таап, өз алдынча үйрөнүп, үй шартында самын жасап, ишкерлик кылып келе жаткан каарманыбыз идиш жууй турган суюк самындарды да үй шартында жасоону максат кылат. Самынды эритип алыш үчүн ушул жерде жазылат. Тоо майларды эритип алыш үчүн, бири-бири менен аралаштырып алыш үчүн. Анан аралаштырганда бул стөлдүн үстүндө аралаштырылат. Бири-бири менен керектүү консистенцияга жеткиче бул жерде иштетилет, куюлуп, анан бул жака коюлат. Бир эле багытта кетпестен, мындай пайдалуу нерселерди атайын жаш балдарга, жаңы төрөлгөн балдарга өзүнчө самын, алардыкы таза, нежный кожа болгон үчүн, чувствительный кожа болгон үчүн ошого жараша самындары бар өздөрүнүн. Биринчи ошол самындан баштагам. Балдарыма эми химикат менен бардык эле ата-эне каалабаса керек өзүнүн семьясына колдонгонго. Азыр өзүм үйүмө жасап алам, порошок жасап коем. Ушул эле самындардан сатып алгандын ордуна. Эми азыр идиш жуганга суюк самын жасайын деп жатам, бирок жасап азыр жетише элекмин. Колум жетишпей калып атам. Өзүмдүн үйүмө, үй бүлөмө деп. Мүмкүн келечекте сатууга да чыгарышым мүмкүн. Дем күч берген мамлекеттин бул долбоору жакырчылыктан чыгууга жардам берүүдө. 2022-2023 жылга карата Балчы шаары боюнча 95 адам катталса, АТРдин алкагында 4 кошулуп, жалпысынан 99 адам социалдык контракт долбооруна катталып, ар бирине 100 000 сомдон берилген. Аталган бул долбоор быйыл да өз ишин улантууда.
2024 жылга карата балыкчы шаарына социалдык контракт долбоорунун катышуучуларына 55 квота берилген. Бүгүнкү күндө 53 чакан бизнес долбоорлордун баары социалдык комиссияга көргөзүлүп, жана жактырылып бекитилди. Социалдык контракт долбоорунун катышуучуларына чакан бизнестерине ийгиликтерди каалап, мындан тышкары дагы балыкчы шаардык эмгек социалдык камсыздоо миграциясы башкармалыктын кызматкерлери тарабынан ар ай сайын мониторинг жүргүзүлүп, кандайдыр көйгөйлөр боло турган болсо, балыкчы шаарынын мэриясы менен биргеликте көйгөйлөрүн чечүүгө аракет кылуудабыз. Мен соцконтракттагы комиссияда мүчөмүн. Ошол мүчө болгондугума байланыштуу бүгүн кечектеги дагы бир сатып алуучунун үйүнө келип, өзүбүз көрүп, баардык көзөмөлдү көрүп атабыз. Буюрса иш жакшы экен, алган акчасына керектүү самын чыгарып, өзүнүн колунан келген жасалгалардын баарын жасап атыптыр. Ишине ийгилик каалайбыз. Издеп аракет кылган гана адам ийгиликке жетет дегендей, балдарын багып, жолдошун карап андан сырткары кошумча каражат таап жаткан Махабат Аттокурова башкалар үчүн үлгү боло турчу айым.